чач уштуктарды тагып туруп чачты кой бергенде дене бойду түз кармап, анан элечек кийгенде башты түз кармашкан. Көргөн адамдын көзүн талдырган бул асем буюмдар Кочкор районунун Кара Суу айылынын тургуну Анипа Асанбекованын колунан жаралган. Өзгөчө өнөрдү аркалаган каарманыбыз кыз келиндер суктанып тагынган шууру, сөйкө, билерик өңдүү буюмдарды жасайт экен. Аны менен кошо Зергер айым акыркы мезгилдерде кыргыз айымдарына таандык чач уштукту жасоону колго алган. Бул чач уштукту илгертеден келиндер тагынып келген. Анан чоң апаларыбызга чейин тагынып жүргөн, өзүбүз көргөн учурлар болгон. Азыркы учурда тагынуу мындай чач уштуктарды тагынган өтө аз кездешет. Бир гана мода кылган учурда тагынып атышат. Бирок чынында биз бул чач уштукту тагынып көрчү деп тагып бир мындай кандай десек текшерип көргөн учурда чындыгында бул чачка кошо өрүп карматкан убакта бул дене бойду түз кармап, анан артты көздөй салмак тартарын ошо тагынып көрүп аткан кыздар ушундай болот экен деп айтып, ушундай сөздөр сүйлөшүп ошентип да. Мына ушу каарманыбыздын колунан жаралган буюмдарга айымдар арасында суроо талап чоң. Ага жараша Зергер айым ар бир айымдын табитине жараша шуру, сөйкөлөрдү жаратып келет. Азем буюмдарын көп жасайт. Ошо мен да кызыгып алам көбүнчөсүнчү. Мисалы үчүн өзүм жылдыз белгиме карата, же болбосо бир кечелерге баратканда ошо көйнөктөрүмө алайыктап, шуруларын, билериктерин, сөйкөлөрүн алам, жазалган болсо. Эгер өзүмө дагы керек болуп, башка жактан мындай өзүм да караштырып, ошондой эгер интернеттен карап жаккандар болсо, аны да мен заказ кылам, ошону жасап берет. Ал эми устчулук өнөрдү өзгөчө өздөштүргөн Гулян Сапалова акыркы 5 жылдан бери кыргыз калпагын өзгөчө жасоо менен Кочкор районуна таанымал. Анын колунан жаралган калпактардын башкалардан айырмасы кол эмгек менен жасалгандыгында. Дегенибиз уз айым жасаган калпагына бир дагы синтетикалык материал кошпостон табигый болгон кийиз, жибек, шоона өңдүү материалды колдонот экен. Ошондой эле калпак бетине түшүрүлгөн оймо чиймелер колго сайылып чыгат. Айырмасы мына, буну карасаңар, бул синтетикада, бул кагаздан жасалган, бул Кытайдан келген материалдан тигилет, бул машина менен саят, деңсоолукка зыяндуу. Ал эми натуральный бул жүндөн жасалган, буга жаан тийгенде кайра эле бат эле кургап калат да. Анан адамдын денесиндеги менен сырттагы эмени нормалдаштырып турат да. Киши тердеп кетсе, тери карышып ооруп калат эмеспи? Кээ бир киши тери эме кылса, муздап кетсе, ошону муздатпайт. Мунун ичинен тердегенде кайра өзүнчө бир атмосфера пайда болот да, ушу калпак менен баштын ортосунда. Анан өзү эле кургап калат. Ден соолукка абдан пайдалуу. Уз айымдын негизги кардарлары чет элдик эс алуучулар. Ага жараша ал жасаган кол эмгектерин укура жасаганга далалат кылат. Мындан анын калпактары эл аралык фестиваль көргөзмөлөргө чейин коюлуп, кыргыздын улуттук баалуулугун таанытып келет. Эсенбек Сталбек уулу, Бакыт Самсахунов, жаңылыктар.